Кыргыз эли тээлгертиден маданиятка бай, тарыхы терең улуу эл. Нечендеген кылымдар өтсө дагы ата-бабаларыбыздын каада сал, үрп-адаттары, көркөм кол өнөрчүлүгү укумдан тукумга өтүп келет. Келечек муунду байыркы элдин түркүн өзгөчөлүктөрү менен тааныштырып турууну максат кылган Ош ТВ телеканалын көрүүгө көрсөтүүсү назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Ордо оюну бул биздин байыркы эл экенибизди далилдеген керемет оюн. Ден соолук үчүн да абдан пайдалуу. Чарчаганды жазып, кан тамыр, жүрөктүн иштөөсүн жакшыртып, денени ийилчек кылуу менен 300гө жакын булчуңду чыңдап, муундардын иштөөсүн жакшыртат. Анан дагы адамдын ойлоо жөндөмүн арттырарын айтып келишет. Аскердик, жоокердик тактиканы үйрөтө турган акыл оюну тууралуу маалыматты беребиз. Кыргыз элинин эл болуп жаралгандан өздөрүнөн өздөө ар кыл доорлорго, мезгилдерге, ошол элдин социалдык шартына жараша оюндарын жаратышкан. Канчалык көчмөн өмүр сүргөнүнө карабай, калың калктын башынан өткөргөн өмүрдүн элесин умтулгус кылып, оюн өнөрүнө калтырып, келечек урпактарга белек катары сактап келишкен. Булардын бири ордо оюну. Эки жааттын ортосундагы беттешүү мурдатадан жүргүзүлгөн чүчү кулак кармоону негизинде өткөрүлүп, оюн башталаардын алдында эки жаат чийимдин сыртында маңдай тескей тизилишет. Башкы калыстын чакыруусу боюнча эки жааттын башчылары аянтчадагы тегеректин ортосундагы калыска барышып, бири-бири менен кол алышы учурашат. Андан соң оюндун кезегин аныктоо үчүн сулого ичкөнү калчайт. Деги эле бул улуттук оюндардын бардыгы тең эле, кандай гана оюн болбосун, бул өзүнүн бир максаттары бар да, аткарчу милдеттери бар. Алсак, биринчиден адамдын ден соолугун айталык, кара күчүн, адамдын ошол денесин чыңдаган оюндар бар. Анан экинчиси адамдын акыл эсин айталык, эске тутуусун, ой жүгүртүүсүн күчөйтө турган, ошону өркүндөтө турган дагы оюндар болуп бөлүнөт да, акыл оюндар деп атап коебуз. Ордону мына ушул эки милдетти тең аткара турган оюн катары айтсак жаңылбайбыз. Ордо аткан адамдын ошол денеси гана чыңалбастан, ал адамдын эске тутуусу, баамчылдыгы, анан өтө кылдаттыгы дагы сөзсүз түрдө өспөй койбойт. Себеби бул ошону талап кылган оюн, ордо оюну. Ордо адатта кандай жерде атылат? Мындай абдан мыкты катуу тапталган жерде, же болбосо айталык, кырманда ошондой тапталган жер болот, ошо кырманга уруп алып туруп ордо атышкан да. Ошону бүтүндөй көчөнүн эли чогулуп, кадимкидей ошону тамаша кылып, талашып, тартышып, бака-шака түшүп, ушу ордо оюнунун абдан бир кызыктуу оюн экендигин мен бала кезден көрүп билип калдык да. Оюн эки топтун биринде ар бир оюнчуга кеминде бирден чүкө жетпей калганга чейин жүргүзүлөт. Эгерде команда топ бардык ашыктардан ажырап, бирок каны болсо, андага оюнду улантууга укук берилет. Мындай учурда чүкөсү жок топтун бир оюнчусуна кан берилет. Эгерде топтордун бири аткалчоо боюнча топ бузуп, бардык чүкөлөрдү жана канды чыгарып кетсе, анда ордо экинчи топко салынып берилет да, ал топпуздуу укугуна ээ болот. Эгер бул топ да өз кезегинде бардык чүкөлөрдү чыгарып кетсе, анда оюн кайрадан аткалчоо боюнча башталат. Эгерде бардык оюн атылып бүткөндөн кийин ордодо чүкөлөр калса, салдырып алган топ жеңилген болуп эсептелет. Бул убак аяктагандан кийин эки топтун бири да жеңишке жетпесе, анда оюн токтотулат да, жеңиш топтордун уткан чүкөлөрүнүн санына жараша аныкталат. Чүкөлөрдүн саны бирдей болуп калган учурда оюндун натыйжасы тең болду деп эсептелинет. Ордону көбүнчө топоздун томпою менен атышкан. Кан диаметри 6 мм, калыңдыгы 2 мм келген мүйүздөн же сөбөктөн да тегерек формада болот. Ордо атыш үчүн оюнчулар томпой менен абалакты колдонушат. Абалак мүйүздөн жасалып, узундугу 3 см, кеңдиги 3 см жана калыңдыгы 2,5 см келген тик бурчтуктуу формада болот. Оюн үчүн калыс чен узундугу 40 см келген жыгач шыбыктан жасалат. Ордо
оюнуна 10-дон 20-га чейин оюнчу катыша алат. Оюн тапталган түз жерде, көбүнчө кырманда ойнолгон. Ошондой эле кой короодо ойногого да ыңгайлуу. Оюнда диаметри 14 метр болгон тегерек чийилип, борборунун жыдымасына кант салынат. Анын айланасында бир оюнчуга 5тен эсептелип, тегерек формада бөгүнөн чүкөлөр түзүлөт. Эгерде мелдешке 20 киши катышса, анда ордого 98 чүкө жана кан салынууга тийиш. Анткени кан 2 чүкөгө эсептелинет. Оюнчулардын саны 12 же 20 киши болууга тийиш. Оюн өткөрүлүүчү жер аянтча деп аталат. Оюнда колдонуучу аспаптар, чүкөлөр, алардын саны катышуучуларга жараша болот. Ар бир оюнчуга 5 чүкөдөн салынат. Ордо оюнунун бирдиктүү эрежеси иштелип чыгып, томпой менен гана ойноо каралган. Ордо оюнунда ура атуу, топ бузуу, кыңай атуу, кадамак кадоо, туурмай, чалмай атуу жана чертүү ыкмалары кеңири колдонулат. Ошондой эле тыюу салынган бир нече кыймыл-аракеттер, жыдымайдын түрлөрү дагы так эрежеге салынган. Ордо жөнүндө мына азыр айтылып кеткендей, Манас эпосунда эле эскерилбестен айрым тарыхый чыгармалардан дагы биз кезиктиребиз. Ал тургай мына Бугу менен Сарыбагыш урууларынын ортосундагы болгон чыр-чатактагы ушул ордо атуудан келип чыккан деген ушундай маалыматтар бар да. Мына ушунун өзү көчмөн элдин баягы бир гана баягы мал багып, керел кечке малдын артынан эле жүрбөстөн, бош убактысы өздөрүнүн убактысын пайдаланышып, ошону көңүлдүү өткөргөндүгүн дагы мындай байкаганга болот да. Анан неменин ордонун адамдын айталык ден соолугу үчүн кандай пайдасы бар деген суроого жооп берип көрөлү да. Ордо аткан ар бир адам билет. Бул оюнда атып аткан адамдын бардык баягы денеси кыймылда болот да. Буту, колу, мойну, бели, көзүнө чейин ошонун баары кыймылда болуп, абдан баягы активдүүлүктү талап кылган оюн ордо. Мындай айтканда ал кан айланууну жакшыртат, адамдын денесин чыңдайт, булчуңдарын бекемдейт, адамдын таамайлыгын күчөтөт. Анан бул жерде айтып коюш керек, баягы атып чертип атып аткан мезгилде көбүрөөк кыймылда болгон, билеги жакшы кыймылда келет да. Ушунун өзү көчмөндөр качан баягы үзөңгүн ойлоп тапкандан кийин аттын үстүнө бекем отурганга мүмкүнчүлүк болуп калган. Мына ошол кылыч чабууда дагы ордо атуунун бир пайдасы тийген да. Такай ошо ордо атып ойноп жүргөн айталык жигиттер билеги жакшы иштеген дагы кылычты баягы колунда эркин ойнотуп ушуну чабып алган. Мына демек ушундай айталык практикалык өздөрүнүн турмушунан ушул нерсени байкагандан кийин дагы ордо атууга чогулгандар бир гана баягы көңүл ачуу үчүн эмес, өздөрүнүн денесин бышыктырыш үчүн, чыңдаш үчүн дагы зарыл экендигин байкаган болуш керек да. Дөбө мүрзөлөрдөн томпой, чүкөлөрдүн табылышы кыргыз элинин эң байыркы эл экенин айтып далилдеп турат. Башка улуттарда чүкөнү, томпойду жөн гана сөөк деп айтышса, бизде чүкөгө сака, ордого байланыштуу 100дөн ашуун сөз бар. Алардын ар бири өзгөчө маани, мазмун, маңыз берип турат. Кан чертүү. Ортодогу чүкөлөрдүн бардыгы атылып жана чертилип алгандан кийин эки топ кан чертет. Эки топтун башчылары кан чертүүгө бирден оюнчу белгилешет. Аларды керек болсо алмаштырууга мүмкүн. Кан борбордун жанында атайын жасалган жайда чертилет. Кан чертилүүчү жайдын тереңдиги 2 см, чоңдугу 4 см-ден ашпаган. Чети жайпак тартып чуңкурураак болот. Ордо деп биз эмнени айтабыз? Айталык, мына хан ордосу деген түшүнүк бар. Хандын ак сарайы, мына ошол жерде кызмат кылган кишилер, анан мындайча айтканда бул өзүнчө бир мамлекеттүүлүктүн белгиси. Ордо ошол мамлекеттин айталык борбору да. Демек ушул аталышынан, ушундай маани беришинен карап туруп, бунун өзү мамлекеттүүлүктү башынан өткөргөн элдин оюну экен деп дагы жыйынтык чыгарсак болот. Себеби ошол эле ордо оюнунда
борбор деген түшүнүк бар. Мына бүгүн биз ана ошол Ордонун борборун алам, мына борбор шаар деген түшүнүктөрдү биз ушул оюндан алдык да, ушул нерселердин баардыгын тең аталыштарды. Анан хан тикмей деген бар. Ошол хандын тегерегинде анан калган чүкөлөр тизилет да, Ордо оюнунун эрежеси боюнча. Мына ошол хан чийинден чыгып кеткен мезгилде баягы оюн бузулуп атат, оюн бүтүп калып атат мынакей. Мына ушулардын баардыгы бул биздин элдин илгертен ошол мамлекеттүүлүктүн белгилерин ушул оюнда сакталып калышынын өзү илгертен баягы айталык бир бийликке баш ийип илгертен өзүнчө мамлекет болгон, мамлекеттүүлүктү башынан өткөргөн элдин оюн экендигин тастыктап турат. Канды чертиш үчүн аянттагы калыс белгиленген жерге өз колу менен коюп берет. Кан чертилип жаткан мезгилде кийимдин ичинде башкы калыс чертүүчү эки адамдан башка эч ким болбойт. Чертилген кан учуп барып чийимдин четине бир чеке силинип калса чыкканга жатпайт, кайрадан чертилет. Канды Ордодогу чүкөлөр төгөн электе ичке түшкөн оюнчу чүкө чертип жаткан кезде да чертүүгө уруксат берилет. Ордодогу чүкөлөр атылып жатканда кан чийимге жакын жерге келип жатып калса, аны кадап чыгарып алууга мүмкүн. Ордодогу ашыктар атылып жаткан мезгилде кан чийимден чыгып кетсе, ал оюнду атып жаткан топтун пайдасына калат. Чертмек оюнчу жогоруда айтылган ыкмалардын бирин колдонуу менен чүкө чыгарып, томпою же балагы борборго, кунга же чүкөлөрдүн бирине жакын жатып калса, калыс чейин жеткен жерде болсо, оюнчу андан аркы Томпойду абалакты тутамдап кармап, алга чүкөнү арты менен уруп кагууга болбойт. Ичке түшкөн оюнчу бир чүкө черткен соң борбордогу топ чүкөдөн 3 ашык чертип, кийин чалмай бутунун жерге койгон тизесин кыймылдатпастан туруп, канды же борбордогу топ чүкөлөрдү чертүүгө уруксат берилет. Оюнчу бир чүкөнү чертет, андан кийин ордунан туруп башка орунга отуруп алып чүкөнү сабап, удасы менен турбастан чертүүгө укуктуу. Сабап черткенде канча чүкө чертсе, ошончонун өз эрки, бирок экиден кем чертүүгө мүмкүн эмес. Учурда кыргыз улуттук спортуна көңүл бурулбай, аш тойлордо гана ойнолуп калды деген көйгөйлөр да жок эмес. Эгемендүү өлкөдө бир дагы Ордо оюн аянтчасы жоктугу да өкүндүрбөй койбойт. Илгертеден ата-бабаларыбыз ойноп келген бул улуттук оюнубуз айрым спорт оюндарынан 5 эсе кызыктуу жана таасирдүү экенин айтып келишет. Арине, абалтадан калк кассарлап келген улуттук оюнубуз келечек муңга улуулардан уланып келе жаткан мурас экени бышык. Азыркы күндө да Ордо оюнуна өзгөчө көңүл буруп, кызыккан жаштарга тереңдетип үйрөтүүнү максат кылган Ош мамлекеттик социалдык университетинин диний тарбия мугалимдери алдыга чоң максаттарды коюшкан. Жаштар арасында Ордо кызыкканга бул кыргыздын канында бар экен. Бир балдар эмес, кыздар да кызыгат, кызыгып келип ойноп жүргөн учурлар. Алдыбызга койгон максат ушу Ордо оюнунун илгеркидей кылып деңгээлин өстүрүү. Мисалы үчүн илгери тойлордо болчу эле Ордо, ошондой деңгээлге жеткизүү, жаштардын арасында ушу Ордо оюнун өркүндөтүү максатыбыз. Бул биринчи эң чоң максат. Экинчи максатыбыз былтыр мына биздин ордочулар Назаров Абдулазиз агайдын жетекчилигинде универсиадага барып, республика боюнча экинчи орунду утуп жеңип келишти. Быйыл да мына бир 10 күндөй калды универсиадага кетип, ушу биринчи орунду ээлейбиз деген немеде кетип атабыз да. Биздин максатыбыз. Кыргыз каны кайнап турган ар бир атуу өз элинин маданияты, тарыхы менен терең тамырлашат. Албетте, кылымдан бери ойнолгон Ордо оюнунун онутта калтырбай уланып келе жатышына патриот жаштардын салымы зор. Бул улуттук оюн көптөн бери ойноп келет, мага жагат бул оюн. Жаштар эми кызыга башташты. Кудай кааласа эми өнүктүрөбүз деп жатабыз. Мындан бир канча жыл мурун айыл аксакалдары гана ойноп келишкен болсо, учурда жаштардын кызыгуусу күч алып жатканы көңүл кубантат. Келечекте бул оюнду эл аралык аренага чыгарууга негиз бар десек да болот. Эл
эл тагдырына көмөктөш оюндар адам коомунун бардык мезгилдеринде өмүр сүрүп, доордун өнүгүшүнө, өзгөрүшүнө, талабына жараша жаңыланып, алымча кошумчаланып, ар кандай сапаттарга, түрлөргө өтүп, түбөлүктүү жашоосун улантып келет. Элдик маданияттын дөөлөтүнүн айныгыс бөлүгүнө айланат. Ал эми биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен келерки жумада дал ушул саатта амандашканча саламатта калыңыздар.